Саламатсыздарбы, урматтуу окутуучулар. Бүгүн биз AVN'дин сырткы порталы менен таанышып чыгалы. Бизде негизги бардык функциялар, командалар бүгүнкү күндө ушу колдоно турган. Ушул AVN'дин сырткы порталында жайгашкан. Анда ушул порталдын командалары менен таанышып баштайбыз. Азыркы бүгүнкү күнү эң керек биздин команда же функция бул график сдачи модулей деген биздин бөлүм бар. Бул бөлүмдөн биз ошол аты айткандай модулдардын, тесттердин графиги менен таанышып, кайсы күнү биз AVN порталдан коебуз, мына ошол маалыматты ушул жерден алабыз. Мен ичине кирейин. Ичине кирсек, көрүп атасыздар, бир нече папка бар. Ар бир папкада ушул тиешелүү модулдардын графиктери жайгаштырылган. Биринчи модулдун графиги бул мына өтүп кетти уже. Экинчи модуль текущий контроль жана итоговый контроль жана график пересдачи. Азыр пока пересдача бул баягы кышкы сессиядан калган кээ бир бөлүмдөр үчүн коюлуп атат. Мына ошолордун графиктери мына ушулардын ичинде сакталган. Мен мына кирип көрөйүн. Мына аттары айтып турганда ошол кайсыл кимдерге коюлганын ушул жерден тактап ачып кирип көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн 9 база 3 курс деген файлды ачтым эле. Демек 3 курстагы ошол 9 база үчүн түзүлгөн графиктер. Ким качан, кайсы мугалим кайсыл сабак жана кайсыл датада модуль алынат. Ушул жерден бир тактоо киргизип коелу. Бул графиктер сиздерге таанышуу үчүн, анан сиздерден дагы студенттер үчүн кандай модуль бар, качан тапшырат ошону билип жүрсүн деп тактоо иретинде жайгаштырылган. Бирок биз модулду качан кое турган күн, кайсы күнү кое турганыбызды биз мына жарыя жана жаңылыктар деген папкадан билебиз. Мына ушул жерге AVN'ге доступ ачылган күндөр жөнүндө, кимдерге ачылган жөнүндө мына ушул жерде маалыматтар болот. Мынакей карасаңыздар, мына бул уже өтүп кетти. Мед колледждин пересдачасы болчу. Бул дагы өттү. Мына экинчи модуль 4 курстар жана тестирлөө боюнча жарыя. Эми мына кийинки жарыябыз мына могул жерде турат. Муну таанышып алсаңыздар керек. Мен ушуну ачайын. Бул жерде мына башында шапкасында айтып атабыз. 3 күнгө ачылыптыр доступ. Кышкы сессия үчүн академиялык карыз бар студенттерге пересдача. Жана жазгы сессия үчүн экинчи модульга доступ. Ошондой эле итоговый контроль боюнча тестирлөөгө уруксат ачылды деген билдирүү. Конкреттүү түрдө мына таблицадан көрсөңүздөр болот. Колледждин студенттери үчүн экинчи модульга 9 база ачылыптыр. Мисалы үчүн экинчи курстарга 4 семестр үчүн 20, 21, 22 майда ушул сиздер экинчи модулду койсоңуздар болот. Доступ ачылган. Демек бардык эмелер кээ бир учурда конкреттүү бир группага коюлган. Мисалы үчүн биринчи модулду физкультура 3 курстарга тест тапшырууга уруксат берилиптир. Демек негизги биз баягы кайсы күнү коебуз, кимдерге коебуз деген жарыяны сиздер ушул жарыя жана жаңылыктар деген папканын ичинен табасыздар. Демек окутуучулар үчүн мына ушул папканы негизги папка болуп саналат. Эми бул графиктер жана айткандай, бул ошол студенттер тактоо иретинде мугалимдер үчүн деле кайсыл предметтери бар, кайсыл группа, кайсы курс үчүн. Себеби могул жерде жарыяланган бардык маалыматтар студенттер үчүн дагы доступна. Ошол студенттер да таанышып турсун деп биз графиктерди ушул жерге жайгаштырып жатабыз. Дагы бир жолу айтам, кайсы модулду качан коебуз, кимдерге коебуз, жарыя жана жаңылыктар деген папканын ичинен табасыздар.
мына ушул негизги папка деп койсок да болот. Ушул жерге жарыялап турабыз. Мен жок дегенде бир күн мурун ушул жарыяга чыгарып турам. Кайсы күндөн кимдерге доступ ачылат, кайсыл модульга. Демек ушул официалдуу документ болуп саналат, ушул жерге жарыяланган жарыя. Ошого карата сиздер модульду кое бересиздер. Анан ар бир окутуучу, кафедра башчысы, башкалар мына ушул жерден ар дайым таанышып өзүңүздөр турушуңуздар керек. Ушуга карата коесуздар. Баягы көрбөй калдым, мен өтүп кетип деген суроолор болбош керек. Анан кийинки дагы башка командаларга өтөлү. Демек негизги команда мына бул жерде. Бүгүнкү биз кызыккан ушул көп түшүнбөгөн суроолор да болуп атат. Ошондуктан ушул жерге көңүл бөлөсүздөр. Андан кийин мен азыр ар бир мына командалар боюнча маалымат берип кетем. Ошол кайсы бир команда, кайсы бир жумушту аткарыш үчүн кантип аткарабыз, кай жерден деген суроолорго сиздер мына ссылканы басыңыз деген пунктту ушул кнопка дейбизби бассаңыздар, ар бир команда үчүн, ар бир жумуш үчүн ошол видео көрсөтмөлөр бар. Тиешелүү ошол көрсөтмө менен таанышып, видео менен таанышып, ошол жумушту жасай бересиздер. Эми дагы бир ушул маанилүү жерибиз. Буга чейин биз мына окуу порталы деген порталдан мына көрүп атасыздар. Кирип студенттерге тапшырмаларды жүктөчү элек. Студенттер менен онлайн байланышта болуп, текстик формада маалыматтарды жөнөтчү элек, суроолорду берип, алардын жоопторун ала турган биздин порталыбыз бул. Модуль дагы мына ушунун ичинде, модульдарды коюу үчүн да мына ушул жерден коебуз. Бардык модульдар ушул жерден коюлат. Сырткы порталдан койгон мезгилде ушул жерден коебуз. Ал эми билесиздер, биз жумуш мезгилинде AVN 28-ди колдончу элек. Азыр мына ушул AVN 28-дин функциясы мына ушул окуу порталынын ичинде жайгашкан. Ал боюнча дагы тестти кантип коебуз модульдарды, то есть модульдарды көрсөтмө, видеоролик мына ссылканын ичинде турат. Ичине кирип таанышып деле коелу. Бул жерде көп деле файлдар жок, көп деле мындай көрсөтмөлөр көп эмес. Ошол эң керектүүлөрү мына ушул жерде жайгашкан. Мисалы үчүн мына модулдарды AVN порталдан коюунун тартиби. Эгер модул коюганда бир суроолор жаралса, мына ушул видеону көрсөңүздөр маалымат аласыздар. Анан мен мынакей ушул могул жерге дагы жайгаштырып койдум. Модулдарды коюуга жана тестке доступ ачылды деп. Ошол кантип коебуз, тестке доступ ачылганын качан билебиз? Мына ушул видеодон аны көрсөңүздөр болот. Могул жерде мен өткөндө айттым эле, ошол AVN системасынын боюнча баягы негизги жумуштары, функциялары жөнүндө ушул видеороликтерден бир нечесин даярдап мен жүктөйүн деп баштагам. Кийинкилер да ушул жерге чыгат. Ушул жерден AVN системасын кенен жакшылап таанышып, үйрөнүп чыксак болот. Демек ушул жерден керектүү маалыматты тапсаңыздар болот экен. Мен ушул темаларына, ошол аткарылган жумуштун мазмунуна жараша коюп аттым, табууга жеңил болсун деп. Эми калган функцияларга өтөлү. Бул жерден кайра обратно эле өзүбүздүн порталга могул жерден кнопканы басып чыгып кетебиз. Студенттер үчүн, студенттер уже баары билишет, таанышып калышты, тесттер тапшырууда. Тесттер тапшыруу үчүн мына вход для тестирования деген ушул пункт колдонулат. Андан кийин дагы мугалимдер үчүн, окутуучулар үчүн негизги болгон командалардын бири мына нагрузка кафедра деген. Бул сиздер өзүңүздөргө бөлүнгөн окуу жүгүн мына ушул жерден көрөсүздөр. Кайсыл группа сиздерге бөлүнгөн, кандай бир контроль формалары бар, экзамен, курстук иш, же болсо практика ушул жерден таанышсаңыздар болот. Көп маселелер ушул жерден таанышканда эле сиздердин чечилет.
Себеби баягы мага группа чыкпай атат. Экзамен болбой атат, экзамен койгонго же башка деген суроолордо сиздер биринчи карап чыгыңыздар. Ушул нагрузкага кирип, мына азыр көрөлү. Азыр кирели. Вот, азыр бизге окуу жылдар чыгат. Окуу жылын тандайбыз керектүү. Андан кийин ошол кайсы бир мынакей мына кафедраны тандайлы. Мына жерден кайсы бир мугалим өзүнүн окуу жүгүн көргүсү келсе, өзүнүн аты жөнүн басса, ар бир ошол предмет боюнча өзүнө бөлүнгөн группаларды, сааттарын көрө алат. Мынакей биринчи семестрде кайсы сабактары бар. Мисалы үчүн азыр биз 4-чү, 2-чи семестр жөнүндө сөз болуп атат. Демек весенний семестрге өтөбүз. Мына профессиональный математика деп турат. Бул жерде сааттары, сабактары жана бул жерде карасаңыздар шкаласы көрүнүп турат. Көп биздеги катачылыктар ушул шкаладан жаралып атат. Сиздерге баягы доступ ачылбай калган учур, же болсо ведомственный формасы башкача болуп калган учурлар мына ушул шкаладан көз каранды болот. Ошон үчүн окутуучуларга айтат элем. Сиздер кайсы бир проблема жаралып калса, эми ошол группа чыкпай, же жана башка ушундай. Эң алдын окуу жүгүңүздөрдү карап, сиздерге бөлүнгөн группалар жана башканы карап, анан бул кафедра башчылары дагы мына ушул жерден сиздер карап тактап берип коюшуңуздар керек. Көп маселе ушул жерден эле чечилет өзү. Баягы биз ката деп айтып аткан маселелер мына ушул жерден чечилет. Эгерде ушул жерде туура эместиктер болсо, анда окуу бөлүмү менен бирдикте алардын ошол кайрылып, ошол туура эмес жерлерин оңдоп коюшубуз керек. Мындан сырткары азыр мен артка кайра порталга келейин. Учебный планы деп турат. Окуу пландардан мына жерге жайгаштырылган. Кээде бай предметтер боюнча суроолор жаралса, ал предмет кайсы курста, кайсы адистиктерде болсо, мына ушул жерге кирип көрүп алсаңыздар болот. Мынакей 2019-20 окуу жылы өзүңүздөр каалаган бир адистикти тандап, мисалы үчүн ошол сабак барбы, ошол сабак кандай деп аталат, сааттары канча, мына ушул жерден көрөсүздөр. Окуу жүгүн жакында уже түзүп баштап атасыздар келерки жылга. Мына ошондо дагы ушул жерден карап маалыматты алып турсаңыздар болот. Кайсыл семестрде кайсыл предметтер бар, канча саат, контроль формасы кандай формада болот, ошолор менен таанышабыз. Андан кийин дагы бизге окутуучулар үчүн кайсыл командалар негизги жана зарыл. Негизи вообще кайсы командалар ушул окутуучулар үчүн арналып коюлган. Бул жерде мына ушул мен азыр айтып өткөндөрдөн сырткары расписанияны билесиздер. Расписанияны көрүп алсаңыздар болот. Бул жерде группанын расписаниясы, кафедранын же болсо жеке мугалимдин расписаниясы бар. Анан буга чейин таанышып эле калдык. Загрузка учебных материалов в приложение Келбил деген группа бар. То есть меню бар. Бул жерден биз ошол студенттер үчүн Келбилге лекциялык жана башка ар кандай материалдарды жүктөш үчүн түзүлгөн команда. Бул боюнча да ролик бар. Бул команданы баарыбыз эле өздөштүрүп калдык. Демек керектүү материалды ушул жерден жүктөп турабыз. Ал эми сиздер билесиздер, негизги биздин баягы жумуш окуу порталында жүрөт мына бул жерде. Демек негизи ушул жактан биз лекцияларды да жүктөйбүз, тесттерди жөнөтөбүз. Студенттерден баягы кайтарым байланыш деп коебузбу, ошол студенттер менен обратный связьди ушул жерден жүргүзөбүз. Суроолорубузга жооп алып, студенттер дагы ушул жерден ар кандай жоопторду, суроолорун сиздерге жөнөтсө болот. Негизинен мынакей байкадыңыздар, мугалимдер үчүн негизги болгон командалар, функциялар кайсылар экенин дагы бир сыйра кайталап коеюн. Демек, мына бул
4 пунктта турган график сдачи модулей. Бул жерден графиктерди көрөбүз. Жана эң негизгиси биз жарыя жана жаңылыктар деген папкадан кайсы күнү модулду коебуз, же болбосо студенттер кайсы күнү кайсыл тестти тапшырат, ушул жерге жайгаштырылат. Ошону жакшылап карап таанышып туралы өз убагында. Студенттерге деле бул маалымат жетип эле калды, жетти, айтып атабыз. Демек студенттер да ушул жерге кирип өздөрүнүн качан тест тапшыра турган күнүн билиш керек. Айрыкча кураторлор, предметтиктер ошол жарыяны алдын ала таанышып студенттерге эскертип койгону жакшы болот. Биз ошол жарыяда көрсөтүлгөн күндөрү гана доступ ачабыз. Модулдарды коюуга, тест тапшыруу үчүн. Андан сырткары күндөр болбойт. Эгерде калып калган болсо студент, анда пересдачада тапшырат. И мугалим дагы ошо пересдачада койбой калган балын ошол пересдача мезгилинде коет. Ушуну жакшы эске түйүп коюңуздар. Анан нагрузка кафедры бул өтө сөзсүз керек. Окуу жүктөрүңүздөрдү ушул жерден карап туруңуздар. Мугалимдер, кафедра башчылары үчүн да аябай зарыл команда бул. Окуу планы дагы ошол такто иретинде караганда ушул бир маалымат керек болгондо ушул жерден көрөсүздөр. Андан сырткары мына загрузка учебных материалов деген турат келбил. Жана мына порталдын ичинен биз ошол студенттерге ар кандай окуу материалдарын студенттерге жүктөп турабыз. Негизинен мынакей окутуучуларга арналган АВН'дин сырткы порталындагы командалар мына ушулар болуп саналат. Так, эми андан башка бул жерде бизде ошол окуу бөлүмү, дирекция, деканаттар үчүн дагы функциялар киргизилген. Ал көбүнчө эле ошол көзөмөл иретинде жана өздөрүнүн баягы кызматтык милдеттерин аткарыш үчүн функциялар. Ал функцияларга пароль менен кирилет. Кимге доступ берилсе, ошол паролун жазып кирип аткарышат. Кыскача айтып койсом, статистикадан биз АВН порталга студенттердин кирүүсүн көзөмөлдөйбүз. Ошондой эле окутуучулардын АВН порталдан лекциялык материалдарды жана башка материалдарды жүктөп аткандыгы, ошол сабакта кирип атабы, сабакка катышып аткандыгы, сабакты өтүп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды бул окуу бөлүмүнүн диспетчерлери ошол текшерип көрүп турушат. Ошону менен бирге эле директорлор дагы, окуу бөлүмүнүн башчысы дагы мына ушул жерден ошол маалыматка мүмкүндүгү бар. Ошондой эле нерсе мына анализ размещение ОМК келбил деп турат. Бул баягы келбилге жүктөлгөн материалдарды жүктөлүп атабы, студенттер келбилге кирип атабы, мына ошонун көзөмөлү мына бул жерден жүргүзүлөт. Төмөнкү эки команда, анализ использование мобильного приложения. Мына ушул экөө ошол келбилдин колдонуучуларын көзөмөлү үчүн түзүлгөн командалар. Андан кийин могул жерде дополнительные функции для ОМД и дирекции деген бар. Бул эми ошол окуу бөлүмүнүн, бул жерде да мына көрүп атасыздар, пароль сурайт. Бул ошол дирекция үчүн жана окуу бөлүмүнүн башчысы үчүн өзүнүн баягы керектүү функциялары ушул жерде жайгашкан. Негизинен АВН'дин сырткы порталында мына ушул командалар жайгашкан. Башкача айтканда, ушул командалардын жардамында биз баягы жетиштүү өзүбүздүн функцияларды аткарганга мүмкүндүк алабыз. Графиктер менен таанышабыз, модуль коебуз, лекцияларды жүктөйбүз, келбилге жүктөйбүз, порталдан жүктөйбүз, расписанияны көрө алабыз. Ал эми тиешелүү бөлүмдөр ошол жүргүзүлүп аткан жумуштарга контроль жүргүзө алышат. Мен дагы бир жолу кайталайм. Ар дайым биз дайыма таанышып карап тура турган пункттар, бөлүмдөр бул ушул график сдачи модулей. Анан мына ссылканы басыңыз деген ушул бөлүмдөрдө кирип, керектүү графиктер менен таанышып, жаңылыктар, жарыялар менен таанышып, жана
улам чыгып аткан жаңы функциялар болсо иши кылып кыйынчылыктар жаралганда бул ссылканы басып биз керектүү видео көрсөтмөнү таап окуп кандай аткарылат ошол жумуш таанышып турсак болот экен. Бул биздин экинчи видео ролик болду, ушул AVN системасына арналган. Кийинки роликтен, үчүнчү роликтен биз көп жолугуп аткан, сиздер ката деп AVN'де ката чыгып атат деген ошол түшүнбөгөн маселелерди талкуулап, алардын себептерин аныктайбыз. Кантип кимге кайрылып оңдойбуз, кантип ошол катачылыктарды жойсо болот. Ошол маселелерди кийинки биздин роликтен таанышасыздар. Анда саламатта калыңыздар. Кийинки роликтен ошол маалыматтарды дагы таанышып чыгабыз.